Qaysi bir ayol kishi hiç bir sebebi yok hele. Erinden talak berişini surasa, ağa beyiştin jıtı aram bolot деген bayamız. Hiçbir sebep yok. Sebep, subhanallah, suraşına mümkün da, bu qanday sebep boluş керек, что ayol kishi talak suraş üçün? Turabı? Zulum. Gönlüge savay bere turgan bolsa. Kordo. Til menen, kol menen, biyilik menen, mansap menen, neken kordoso. Ayal kishi aytat, bul men buga çıday albayм, talak bersin. Dese şeriat adal bolot. Giyimi bütün, kursağı tok, kaygısı yok, bar nesesi var. Бирок айтып аткен, siz men sizди сүйбөй калдым, талак бер десе, бул акмак катынга бербейбиз. Же болсо, субхана, siz жакшы мамиле кыла албай атасыз, мага недостойный экенсиз десе, буга талак берилбейт. Бул акмакчылык болуп эсептелет. Түшүнүп атабызбы? Бул мындай нерсе бар. Бул эң чоң маселеси. Ошол дагы бир нерсе талак сурай турган бир маселеси бар. Эркек киши төшөккө жатып аял менен мамилени кыла албаса. Балалуу боло албаса эмес. Бул жагы дагы бар, кийин айтып берем иншалла. Айтайын деген нерсем, ошол аял киши бар сотко берсе болот. Бирок сот дагы эмне кылат экен? Ислами сот барат экен, айтат экен, жок, сенин ажырашканың болбойт азыр сразу эле. Так, сени бир 6 ай, 3 ай дарылайлы дейт. Эмне үчүн аял киши талак сураса болот деген нерсени айтып берип атам да просто. Бирок калган убакытта аял киши талак сурай албайт. Чүнкү мен сиз менен жашагым келбей калды. Сиз мени түшүнбөй атасыз. Пока экөөбүз түшүнгөнчө мындай тура турайын деген сөздүн баардыгы ошого макулдук берген эркек акмак болот. Макулбу? Түшүнүп атабызбы? Өлүп баратса да талак бербеген аракет кылган. Кандай болгон болсо талак бербеген аракет кылган. Макулбу? Аял башында биякта Мусаниф айтып аткандай, аял эмне экен? Жана кээ бир убакыттарда ишенчек болгон себебинен бир нерсеге ишенип алат дагы тарс деп бир нерсе кылып туруп эле. Анан кийин о бир 20-30 күн өткөндө мында көзүм өтүп калат экен да. Жанагындай тириди шешти эмеси менен чаптап алган да, ошондо жар битсе болот да. Ошондо жетет да, мындай экен да, ай мен туура эмес кылып алыптырмын, кок койгондо ыйлаганда уже кеч болуп калбасын. Түшүнүп болдубу?